Мынакей достор, биздин алдыбызда турган бул аксакал Габибулла агабыз. Алейкум ассалам. Биринчиден ден соолуктан сурашалы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат. Кудайга шүгүр. Элибизде тынчтык, аманчылык мынашка сүйүнүп отурабыз. Мына бизде эң коркунучтуу пандемия болуп турат. Кудай ошодон сактасын. Ушу биздин элибиз, журтубузда биз ата бабадан алган мурас бар да. Ушу мурасты сактап калуу максат. Бул көкбөрүдө бул пайда көрөм деген адам ошибка кылат. Биз пайда жылбайт. Бул просто биздин атабыздан калган мурасты бала чакага аман эсен өткөзүү максатында да. Ушу максатты кылабыз. Мен дагы максатым ошол. Мына эми бизде көкбөрүнү өнүктүрүү керек. Бизде тайгазан болуп атат. Ушу тайгазанды өнүктүрүүбүз керек. Эң негизгиси да. Эми Кудайга шүгүр, бизде анча деле жакшы мурун болгон эмес бул көкбөрү. Азыр кызыгуулар жакшы. Жакындан бери мына Нооруз болду. Нооруздан алдын оюндар өттү. Жакшы деңгээлде өттү, Кудайга шүгүр. Дагы bundan да жакшы деңгээлде өтөт деп ойлойбуз. Мына эртең дагы мына уюштуруп аткан көкбөрүбүз бул Ош областынын ичинде 6 район, бир город бар. Ошонун арасында көчмө кубок уюштуруп атабыз. Ушунун биринчи өтүп атат. Ону Нокат району уюштуруп, ого негизинен өзүм жетектеп атам. Кудайга шүгүр, ошо жакшы өткөзүп алайлы. Аманчылык атайсынан Алла таалам эртеңки көкбөрүбүз уруз талашсыз, кырсыксыз өтүп кетишти Алладан тилейбиз эми. Ушу палвандарыбыз, баатырларыбыз ушу оюн көрсөтүп берет деген ойдобуз, Кудай кааласа. Баракелде. Абыке анын ушу сөзүңүзгө каралчы. Жакында эле өзүңүз айткандай 2 турнир өткөздүңүздөр. Анан бул тарыхта бир ачылыш болуп атыптыр. Булчу баягы өтмө кубок депчи. Кудай буйрса бунун башталышы бул деген өтө бир чоң деңгээлге жетет бир жылдарга барыпчы. Кудай буйрса ушул идея каяктан келди, ушул өтмө кубок? Бул өтмө кубокту негизден эле бул эми айтсам мактаныч болуп калышы мүмкүн, бирок бул идея негизден менен чыккан идея. Биринчи мына 23 февраль мекени коргоо күнүнө карата өзүм көкбөрү уюштурганмын. Шаар федерацияга келгенден кийин уюштурдум. Город шаардын мэри менен кеңешип, мэр Кудайга шүгүр, айтсам бизден демилге жакшы жигиттер бар экен, демилге кылып биринчи месяцаны, байгенин биринчи месяцын сайып берди. Кудайга шүгүр, одан башкасын баардан өзүм каржыладым. Бизде тууган урук, дос чар бар экен, Кудайга шүгүр. Ошолордун эмеси менен турнир жакшы деңгээлде өттү, Кудайга шүгүр. Бирок ошондо ойлогом да, ошо бир турнир кылсак, ушундай өтмө кубок кылсак бул күчөйүп экен деген мен. Анан ушу райондун көкбөрү жетекчилери менен сүйлөштүм. Одан кийин капитан командалар менен сүйлөштүм. Ошондойсо баары макул келди. Өтө бар жонунада. Макул келип, анан ушу биринчи кубокту макул онду биз өткөзүп берели деген ой менен бар жогун кеңешсек, бар жогун сиз өткөзүп бериңиз деди. Кайрадан эле Нокатка түштү. Нокаттын макул деп, Нокаттын эмесинен эсебинен азыр өткөзүп атканбыз. Демөөчүлөр эми ошол ишкерлер болуп атат асыл эле. Чарба кылгандар демөөчү болуп атат. Кудайга шүгүр, эми эл бар экен, журт бар экен, түшүнүү иштери жакшы жүрүп аткан үчүн баары эме спонсорлук кылышып атат. Кудайга шүгүр, демөөчүлөр жаман эмес. Эми бул өткөзүүбүз биздин көкбөрүнүн жакшы күчөп кетишине жакшы бир жолтоо болуп атат. Жолтоосу жакшы алга чыгып кетиш жакшы жолдору деп ойлоп отурам эми. Кудайга калса жакшы болуп кетер бул. Бул кубок жакшы, Кудайга калса. Бул колдоо жакшы болду. Мына өтүп атат. Кудайга калса эртең биринчиси өтөт. Бүгүн чүчү кулак тартылат. Эртең ойнотулат, бүрсүнө финал ойнотулат. Кудай буйрса. Ушул Ош шаарынын туулган күнү 5 октябрь. Ошо 5 октябрда шаардын кубогун өткөзсөк деген эме алсак, ал макулдугун берди. Макул, ошону сүйлөшүүлөр кылайлы. Дагы мүмкүн бир-эки сессияга салып, ошонун каражатын немеден карайбызбы деген жакшы бир депутаттар менен карап чыгабызбы каражатын деген бир жакшы ойлорун айтты. Мен дагы катуу сүйүндүм. Эгерде ушул болуп кала турган болсо, ушу октябрдын 5-inde өтүп кала турган болсо,
бул тарыхый ачылыш болот да. Шаардан бул 3000 жылдык тарыхы бар шаарыбыздан, о шаарыбыздан. Бул туулган күнүнө өтүп калган болсо, бул мээдин кубогу өтө жакшы тарыхый нерсе болуп калмак да. Ушул нерсени ниет кылып турабыз, Кудай кааласа ишке ашсын деген ойдодубуз. Мэр дагы эле бул жагы мени кош колдоду бирок ушул сөзүмө. Кудай кааласа ошол күндөр келе берсин деди. Ошол эртең шайлоо өтөт, шайлоо өтүп бүтсүн. Кудай кааласа одан кийин дагы сүйлөшүүлөр болот, Кудай кааласа. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Өзүңүз айткандай, Ош 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаары буга мындай кубок арзыгандан арзыйт го дейм, Кудай буйрса. Бул сөзүңүз каралжы кечиресиз. Балким бул областтарды мындай республиканский турнирге тете ачылыш болуп го, Кудай бир оң жагына чечилип калса. Оң жагына чечилип калса, мен да катты сүйүнөм мээдин колдоп бергенинечи. Мени жакшы колдоду. Ол дагы айтып ошо тарыхы, биздин тарыхыбызды, бул муундар өтө турган биздин атабыздан калган мурастарды жакшы колдогон жигит экен. Менин сөздөрүм колдоду. Эгерде бул болсо, сиз айткандай, бул тарыхый ачылыш болот. Булар республиканский деңгээлде өтсө дагы болот да. Өткөзсө дагы болот. Бул эми биздин мамлекет колдоо керек да бизди. Азыр эми бул көкбөрүнү көбүнчө ушу мамлекет жакшы колдоо керек да. Колдоону көбүрөөк кылса, ошончо жакшы натыйжа бере берет. Бул мамлекет колдоо деген нерсе бул биринчи орунда турган нерсе да. Бар мамлекет колдоп бере турган болсо болот. Кудушу чоң деңгээлде, жакшы деңгээлде өтөт да, Кудай кааласа. Баракелде. Апаке, анан дагы бир суроо. Мен баягы оюндарды YouTube'дан көрүп чыктым. Мындан мурунку 23-үндөгү, анан кечен Орус'та болду. Анан ушул калыстар жагынанчы бир аз сиздерге эми көч бара-бара түзүлөт. Бирөөнү сындап, бирөөнү айта берген ол жеңил ос менен боло берет. Бирок ушул калыстар жагын өстүрүү бир мисалы республикалык өзүнүн федерация мененби бир сүйлөшүүлөр же бир тажрыйба алмашуулар, ушул калыстар жагын кандай карап атасыздар келечекте? Буну туура айтканыңыз туура. Бизде калыстар тарабынан өтө аксап турабыз. Өтө эле минусунан аксоо жагы көп да. Буну мен федерацияда өзүм сүйлөшүп, федерация менен федерациядагы судьянын жетекчилери менен сүйлөшкөнмүн да. Окуу өткөзөлү макул. Келсин дейт. Анан кийин мен айткам, кайра барсаңар ошо барып окутуп берсеңер жакшы болот эле деген бир ой немелер менен болгон. Кудай кааласа булар сүйлөшүлүп атат. Судья балдарды таап бишкекке жөнөтүү керек. Буларга как положено удовольствие алып берүү керек. Анан кийин бул жерде бизде эмне атат? Бизде түшүнбөй атат, бизде сөгөт, сагат, анда урушат, көкбөрүчүлөр деген ой менен эле четтеп атат да судьялар. Бул судьянын өзүнүн немелери бар да, өзүнө жараша закондору бар. Каралган, мисалы onu сөгө турган болсо, каты камчылай бере турган болсо, 1 жылга чейин немеден турнирден четтетилет ошо палбан. Жазалоо немеси маамилалар көп да. Ошолорду түшүндүрүп, ошолор неме кылса, бизден да судья чыгат дейм да. Анан бизде ушу судья тарабынан өтө аксап турабыз. Эми буга биздин мамлекет киришип берсе, биздин администрация киришип берсе жакшы болот эле. Себеби администрация тараптан айтып түшүндүрүү болсо, адамдарга тез кирет да эмесине. Чем мен айтып, бул көчөдө бир көкбөрүчүлөр айткандан көрө ошолор айткан жакшы. Бирок көкбөр тараптан өтө жакшы бир неме колдоолор болуп атат. Кандай болсо окутуп берейли деп атат. Неме биздин Кыргыз Республикасынын көкбөр федерациясы айтып атат, олорго баруу керек, балдар тайындау керек. Кудай кааласа эми сиз айтмакчы көч аста-секен бара-бара түзүлөт деген бар, эми түзөп кетебиз деген ойлор бар. Баягы эми сиз дагы бир нерсени баягы сиз жана жөн турганда сүйлөштүңүз эле, биздин мына биздин ипподромубуз өтө кең. Бул ысык көлдөн кийинки эле ипподром десе болот да. Бу жерге мисалы республика деңгээлиндеги чоң турнирлерди өткөзсөк жакшы болот эле деген ойлор бар. Ошолорду да мына биздин администрация, көкбөр федерация ушуна көңүл бурса жакшы болот эле. Өтө жакшы болот эле. Бизде өссүн, мисалы жок дегенде эгемендүүлүк өтүп берсе дагы бир катта турнирлар. Биринчи лига, высший лига балдар келип ойноп, мына биздин зрительдерди, көрүүчүлөрдү бизге кызыктыруу бериш керек да. Ошол бизде ошонсуз дагы неме да, сал төмөнүрөөк. Ушуларды биз көчөйтүү үчүн биз катуу аракетибизди кылышыбыз керек. Эми болушунча аракетибизди кылып атабыз. Кудай кааласа жакшы болуп кетет деген ойдобуз.
анда ийгилик каалап өтөбүз. Абаке, бул өтө бир мен былтыр келдим эле, мына быйыл бир топ результаттарды көрүп атам. Ошол эле көрбөстөн оюнчулардан, улакчылардан угуп атам. Эми жамандыкты, критиканы дайым айта берсе боло берет. Бирок ошонун эле артында өсүш дагы көрүп атабыз, Кудай буйрсачы. Эми мен ушул жерде бир нерсе айтып кеткем. Сизге да чоң рахмат да. Аллах өмүрүңүздү узак кылсын, ырзыгыңызды бийик кылсын. Ушу бала чагаңыз менен аман болуңуз. Жамандык көрбөңүз. Сиз дагы бул жерден эле ойно болупса бир пайдасын жакшылап көрөйүн деген жайыңыздар эле жок. Көрүп атабыз, ушул жерге дайын убактыңызды бөлүп, ушу көкпөрдү элдин көзүнө сиңдирип, ушу мурасты биздин мисалы кыла турган ишибизди көрсөтүп турган сиздер да. Мурас калтыра турган сиздердин тартуулуңуздар, сиздердин видео ролиңиздер, сиздердин сөзүңүздөр, ошол сизге ийгилик каалайм. Дайым ушу сиздин YouTube каналыңызда жакшы өсүп кетишине, подпискаңыз көп болуп кетишине тилейбиз эми. Рахмат сизге. Мен былтыр да көргөнбүз, мына быйыл да көрүп, Алла буйруп көрүп отурабыз. Ийгилик, эч кандай жамандык көрбөңүз. Аман болуңуз. Жакшылык күндөрдө кызматташайлы анда. Кудай кааласа, Кудай буйрса рахмат. Баракелде, ийгилик сизге дагы. Сизге рахмат. Ушунчалыгына рахмат. Бул ар бир адамдын колунан келе берчү иш эмес да. Бул бир патриот, кыргызмын деген жүрөгүндө кыргызмын деген кан уюп, булугуп, давление берип турган адам ушуга ошону иштерди кылат. Алла разы болсун сизден дагы. Ушу балдарыңыз, ушу кыргыз элим, журтум деген балдардан болуп өссүн. Кыздарыңыздар патриот болгон болсун. Эч качан ушу жамандык көрбөңүздөр, ошолордон рахатын көрүп, урмат сыйын көрүп жүрө бериңиз. Аман болуңуз мырза. Чоң рахмат. Аман болуңуз.